Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишакеев, ошондой эле Улутсофт компаниясынын жетекчиси Мирбек Окенов. Кош келдиңиздер. Мына сиздер менен ушул мамлекеттик тил, кыргыз тилинин келечек тагдыры жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. 10 сентябрда Жогорку Кеңеште илимий конференция өткөрдүңүздөр. Мындан 30 жыл мурда ушул дал ушул Жогорку Кеңештин жыйынында мамлекеттик тилдин келечеги талкууланып, ошол мыйзам катары бекитилген. Анан кийин ошону белгилөө алдында депутаттар менен, илимпоздор менен да талкуулап алдыңыздар. Бирок мурдагы спикер Медеткан Шеримкулов агабыздын айтымында мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө 50 миллион рубль бөлүнгөн экен бюджеттен. Ал эми азыр сиздер 30 жылдан кийин эмне жаңылык менен келдиңиздер? Эми убакыт деген ушундай тездик менен өтүп атат. Бир мезгилде биздин кыргыз тилибиз ак үйгө кире алчу эмес. Аны жакшы билебиз баардыгыбыз. Мыйзам кабыл алынгандан кийин мамлекеттик тилге болгон кыргыз жарандарынын мамилеси өзгөрдү. Өзгөрүү процесси абдан татаал жана оор жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө мына 30 жыл болду, бирок проблемаларыбыз бир топ. Ийгиликтерибиз да бар. Чындыгында мамлекеттик тил деген ат түшүнүктүн нарк маселе, мазмун маңызы кыргыз тилинен башталат. Кыргыз тили эң байыркы тил, ошол эле мезгилде түрк тилдеринин арасындагы өзгөчө көркөм энергиясы мол, түшүндүрүү мейкиндиги көп түрдүү, кызыктуу тил, анын өзгөчөлүгүн аныктап турган өзгөчө касиеттери бар. Назаркул агай, ушул тил комиссиясы мындан мурдагы канча төрага болгон, сиз дагы мына профессорсуз, ушул тил боюнча көптөгөн студенттерди окутасыз. Негизи тил маселесин айтканда эле ушул кыргыз тилинин байлыгын, улуулугун, байыркылыгын айтып келип эле анан кийин проблемаларын айтабыз, ошону менен бүтүп атат да. Сиздер ошол комиссиянын мындай өкүлү катары, жетекчиси катары ушул конференцияда абалдан чыгуунун мындай конкреттүү мындай жолун сунуштай алдыңыздарбы? Эң негизги сунушубуз бул жанагы билим берүү министри айтып өтпөдү, ошол биз ошол маселени үстүртөн айтты ал киши. Биз бүтүндөй системаны түзүп чыгалы деп атабыз. Билим берүү системасында мамлекеттик тилди окуу предмети катарында биринчи, экинчи кесиптик билим берүүнүн негизи катарында системасын түзүп өндүрүшкө киргизип атабыз. Эгер ошол система жакшы иштеп кетсе, Кудай буйрса, тез арада түшүм берет. Ал кайсы система? Мына биз башталгыч класстын окуучусун 4-классты өткөндө А1 деңгээлде сертификат алып чыксын деп атабыз. Милдеттүү түрдө. А негизги мектепти өткөндө, башка 9-классты өткөндө А2 деңгээлде сертификат алсын деп атабыз. Ал эми орто мектепти өткөндө, 11-классты өткөндө Б1 деңгээлде сертификат алып чыксын деп атабыз. Эгер андай сертификат колунда жок болсо, бүтүрүүчү орто кесиптик, жогорку кесиптик окуу жайларына өтүүгө жол берилмесин деп атабыз. Ушул зарылдыктардын системасы иштей баштаса, тилге болгон мамиле таптакыр өзгөрөт. Эми сиздер башкача айтканда, мындай кыргыз тилин жакшы билген адистер гана келечекте ушу мамлекеттик кызматтарды ээлесин деп атасыздар. Ошондой бир багытты коюп атасыздар. Бирок кантип ушуну менен эле кыргыз тилин өнүктүрүүгө болсун? Себеби дегенде азыркы учурда 100 миңдеген үй бүлөлөр чет өлкөдө жүрөт. Ошондой эле мына айрыкча шаардык мектепте окуган балдардын баардыгы ушул эле Бишкекте же Ошто жогорку окуу жайында калгысы келбейт, алар чет өлкөдө окугусу келет. Алар сиздердин айтып аткан жанагы кыргыз тили боюнча сертификатты тапшырганга караганда TOEFL-ду жакшыраак тапшырууну каалашат да. Мына ушундай шартта кантип ушул дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук берсе болот? Абдан туура ойлоп атасыз. Мына биздин мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн улуттук программасы бар. Ошонун башкы жобосунда жазылган. Кыргызстанда улуттук иденттүүлүгүн аныктаган мамлекеттик тилди Кыргызстандын жарандарынын билиши милдеттүү деп. Ошол эмгекте жазылган. Кыргызстанда мамлекеттик тилди билген
расмий тилди билген жана дүйнөлүк тилдердин бирөөнү билген кыргызстандыктардын жаңы муунун тарбиялоо маселеси коюлган. Ал эми экинчи маселе, сиз айткан маселе, албетте биздин жаштарыбыз жакшы окуат кылыш керек, билимдүү болуш керек. Ал үчүн эмгек рыногунда атаандашка туруктук бере алыш керек. Ал үчүн дүйнөлүк тилдерди билсин, ошол англис тилин билсин, немис тилин билсин, француз тилин билсин, ошол эле мезгилде кытай тилин билсин. Дүйнөдө азыр ааламдашы доорунда бир тил менен эч ким окуат кыла албайт. Биздин жаштарыбыз көп тил билген, билимдүү, эмгек рыногуна да атаандаштыкка туруштук бере алган жарандар тарбиялаш керек. Бирок ошонун өзөгүндө өзүнүн улуттук иденттүүлүгүн аныктаган баалуулуктар, чечи фактор болуп туруш керек. Ошондо гана биздин мамлекетибизди өнүктүрө алабыз. Жанагы баштагы суроомду бир аз башкачараак берейинчи. Мисалы 89-жылдагы жогорку совет мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн 50 миллион рубль бөлгөн экен да. Азыркы учурда мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн кыргыз мамлекети канча акча каражат бөлүп атат? Эми бул акча каражаттар мына улуттук программа боюнча 294 миллион сом бөлүнгөн. Бул 5 жылга. Бирок бул акча каражаттары 4 мекемеге бөлүнөт. 4 мекеме өзлөрү долбоорлорун даярдап ишке ашырат. Долбоор кайсыга негизделет? Өкмөттүн атайын токтому чыккан индикатор бекиген. Ошол боюнча иш жүргүзөт. Бул кайсы мекемелер? Биринчи билим берүү, илим министрлиги. Алар эмне кылышат? Негизги багытты билим берүү системасында окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылууга багытталган. Өзгөчө башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик окуу жайларында окуу китеби жок. Ошон үчүн билим берүү расмий тилде жүрүп атат. Адистеринде квалификациясын жогорулатыш керек. Жал кыргыз тилинде медицинадан сабак берген, ошол жаңы технологиядан сабак берген, юридикадан сабак берген адистерибиз жок болупту. Ошолорду кайрадан квалификациясын жогорулатыш керек. Алардын балдарынын колунда эчтеке жок, окуу китеби жок. Ошону чыгарыш керек. Ушул маселелер менен ушулардын баары болуп атат. Мына Кудай буйрса, 100дөн ашык окуу куралы жарык көрдү. Ушул тармаккачы. Мындан тышкары, өзүңүз жакшы билесиз, маданият маалымат министрлигине бөлүнөт. Улуттук баалуулуктарды насихаттоо. Андан тышкары бул министрликтин алдында музыкалык окуу жайлары бар. Алардын колунда дагы мамлекет тилде окуу куралы жок. Мисалы, байыркы эл маданияты деген предмет бар, колунда окуу куралы жок. Мисалы, байыркы Индия маданияты окутулат искусствосунда. Бирок алардын окуу куралы жок. Мына бүгүн көргөнүзбөдөн көрдүм. Эл да көрдү. Көптөгөн окуу куралы искусство тармагында жарык көргөн. Бул биздин жетишкендигибиз. Кудай буйрса, ийгилик. Жаштарыбыз ошол 5 жылга 300 миллион сом жетиштиби? Эми ошол маселелер биз биринчи баягы улуттук программага кабыл алынганда абдан көйгөйлөр болду. Өзүңүз жакшы билесиз, сатуулар жөнүндө мыйзам жаңы чыкты, жана тендер маселеси чыкты. 14-15 жылдарда ушул маселелердин акча каражаттарын абдан ишеним негизде пайдалана албай калышты. Эми мына кийинки 2 жылда бул жаңы толкун, жаңы дем менен Кудай буйрса ишенимди пайдаланып жатышат. Мындан 30 жыл мурда агай депутаттар айткан экен, 10 жылдан кийин бүт мамлекетибиздеги иш кагаздары, бүт бардыгы, иш жүргүзүүнүн бардыгы кыргыз тилинде болот деп мындай план коюшкан экен. Ошондой үмүт менен мыйзам кабыл алынган экен. Бирок мына конференцияда депутаттар айтты, ошол үмүтүбүз акталбай калды. Дагы деле проблемалар уланып атат депчи. Ал эми мына азыр мындан кийинки 10 жылда кыргыз тилинин тагдыры, мамлекеттик деңгээлдеги тагдыры кандай болот? Мен терең ишенем. Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу бийлиги, Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги, Кыргыз Республикасынын сот бийлиги толук менен мамлекет тилге өтөт. Мамлекет кыргыз тилинде сүйлөйт, жазат. Мен буга толук ишенем. Эгерде биз андай кадамдарга барбасак, анда биздин мамлекеттүүлүгүбүз жөнүндөгү маселе коюлат. Кыргыз тили жөнүндөгү маселе бул кыргыз тилинин маселеси эмес, бул мамлекеттин тарыхый тагдыры жөнүндөгү маселе. Тилди унутуп калыш үчүн жанагы айрым бир биздеги багы чиновниктер айткандай, аэропорттон чыгып кетүүнүн кереги жок. Себеби дегенде
ошондой сырткы башка тилдердин баардыгы ошол эле информациялык технологиянын жардамы менен Кыргызстандын ичине кирип атат. Азыр жаштардын колунда бул сөзсүз түрдө бул англис тили же болбосо орус тилиндеги программалар, маалымат ошол көбүрөөк жетип аткан сайт да. Мына ушул багытта мамлекет жүргүзүп аткан ушул тил саясаты айрыкча ошол жаштарды, мына смартфонго байланган жаштарга кыргыз тилин үйрөтүү маселеси жеткиликтүү боюнча жеткиликтүү иштер жүрүп жатат деп эсептейсизби, Бирбек мырза? Биз каалаган деңгээлге келе элекпиз. Муну ачык айталык. Кыргызда жакшы сөз бар. Ойлогон ойду, кыстаган турмуш жеңет деген. Азыркы негизги көйгөйүбүз эми учурдун талабы тилибиздин экономикалык баалуулугу болуп атат. Жана сиз айтып кеткендей, жаштардын TOEFL-ды тандаганы толугу менен экономикалык оокат маселеси. Эртең күрсүгүнү мен англис тилин билсем, орус тилин билсем, мен үй бүлө кура алам, унаа сатып ала алам, өзүмө батир ала алам, үй бүлө түзөм, жакшы бир жумушта иштейм, жакшы маяна менен өзүмдүн жашоо тагдырымды, жолумду чийип кетем деген ишенич менен ошондой өздөрүнө жаштар багыт коюп атат. Кыргыз тилин билсем да билбесем да деген тандоонун эшигинде турабыз да азыркы учурда. Албетте мамлекет тарабынан жасалып аткан иштер бизге шарт түзүп берүү. Ошо тилибизге, же болбосо тилибиздин тагдырыны мындан кийинки жолун чийип берүү. Бирок негизги маселе кайра эле биздин өзүбүздүн жарандарыбызда болуп атат. Өзүбүз тилге болгон мамилебиз жанагы эле оокат маселесине жеңилип калып, анткени тил маселеси бир аз дагы намыс маселеси, ички дүйнө маселеси. Оокаттан дагы бир кадам алдыда боло турчу маселе. Башкалар менен маалымат бөлүшүп атабыз. Таптакыр башка доорго кирип жатабыз. Америкада болуп аткан кабарларды 5 мүнөт өтпөй угуп атабыз, эмне болду деп. Ошондой бир дүйнөдө өзүбүздүн тилибиздин бир гана жолу бар сактап калуу, өзүбүз ошол тилибизди биздин тил деп сыймыктанып, буга таптакыр башка бир көңүл бурушубуз керек атат ар бир жараныбыз. Эми технология маселесине келгенде, мындай дагы кандай десек, технология глобалдашуу процессинде. Сиз мына Улутсофт компаниясынын жетекчиси катары бир нерсени сунуштадыңыз. 2023-жылы биз ошол Манастагы колдонулбай калган, Манастын тилинде колдонулбай калган, азыр колдонулбай калган чаң басып жаткан сөздөрдү колдонуп, чаңын сүртүп, кайрадан мындай жандандырабыз. Анан кийин 2023-жылы мындай улуттук интеллект ойлоп чыгабыз, ушундай концепциябыз бар, ошону иштетебиз деп мындай үмүт берип койдуңуз да. Бул аракеттердин артында эмне жатат? Мисалы, мейли интеллектти, бул искусстволук жасалма интеллектти буга чейин башка өлкөлөр жасап чыгарып колдонуп атат да. Анан кийин эми сиздер мына 5 жылдан кийин жасагандан кийин эмне өзгөрөт? Биз жасалма интеллект эң жаңы бир түшүнүк пайда болду, ошо техника өнүгүүсү менен биргеликте. Бул жасалма интеллектке биз жетишпей жаткан, адам катары жетишпей жаткан илимий же болбосо изилдөө жактарын ушул жасалма интеллектке берели. 10 жыл ичинде адамзаты жетишкендиктерди бир түнү менен, керек болсо 1 сааттын ичинде бизге изилдеп бергенге, же болбосо бир жыйынтыкка жеткиргенге мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Ошондо кыргыз тилин кайрадан илимдин тили, кайрадан өзүбүздүн жоголуп кетелек. Кудайга шүгүр, жакшы бир мурас, мына 30 жылдын ичинде 30 жылдыгын куттуктап атабыз. Бир мурас колубузга, өзгөчө жаш муундарга да кайрылып кетет элем, колубузга бир мурас өткөрүп берип атат. Эстафета сымал. Биз бул мурасты ушул бойдон эле сактап калабызбы, же болбосо таптакыр башка бир деңгээлге алып чыгабызбы? Техникалык каражаттарды, технологияны колдонуп, тилибиздин баалуулугун, түпкү тамыры абдан терең болуп жатат. Муну баарыбыз, мына сиз жана сөзүнүн башыңызда айттыңыз, маданиятыбыз тууралуу дайым жакшы сөз айтабыз, бирок ишке келгенде тилибиз тууралуу жакшы сөздөрдү айтабыз, ишке келгенде көп мындай жылыш болбой атат деп. Бирок ошол тереңдигибиз, тарыхый тереңдигибиз, тилибиздин тереңдиги эртең бүрсүгүнү бизге кайрадан мүмкүнчүлүк болуп келатат. Кайрадан ушул баалуулуктарды чыгарып, эртең бүрсүгүнү ойлоп табуу жөндөмүбүзгө тилибиздин бизге берген кошумча наркы менен башка мамлекеттерге караганда ушул атаандаштык дүйнөсүндө алдыга кетебиз деген менин жеке жарандык. Кыскартып айтканда, бул жасалма интеллект деген ошол тилдин унутулуп бара жаткан тараптарын сактап калып, аны кайрадан колдонуп,
иликтеп кайра бизге сунуштап, мындайча айтканда бир супер компьютер деп коелу, ошол мындай ролду аткарат экен. Бирок бул эмне үчүн ушул жеке компания ушуну жасап атат? Эмне үчүн мисалы мамлекеттен сиздер жардам сурабайсыздар? Азыр сиздерге ушул өкмөт, мамлекет көңүл буруп жардам берели деп кол сунуп атабы? Албетте, биз бул долбоорду тил комиссиясы менен биргеликте иштеп чыктык. 4 жылдан бери бул дегенде муну кагаз бетине түшүрдүк. Кандай жетишкендиктерге жетсек болот, кандай кадамдарды таштайбыз деп өзүбүзгө айтканда жол картасы чыгып алдык. Мындан кийин 2023 деген 23-жыл деген мындай жөн эле ойдон жазылып калган бир жыл болуп калган жок. Терең талдоолордун негизинде канча убакыт талап кылынат, канча каражат талап кылынат. Каражат маселеси кайра эле экономикалык кандай чөлкөмдө жашап атпайбыз, бардык нерселер келип эле кайра каражат маселесине такалып атат. Бирок мүмкүн болушунча муну каражат маселесине такабастан, ошол эле бул программаны иштеп чыккан балдар өзүнүн ишениминде тилге болгон салымы менен, энтузиазм менен, балким кээ бирөөнө көп маяна керектир, бирок бул жерде өзгөчө биз жеке компания катары, аталып атканда дагы Улут софт катары балким реклама болбосун, улуттук баалуулуктарыбыз менен жаңы технологиялар төп алып келели, ыңгайлаштыралы деген максат менен түзүлгөнбүз. Ошол максатта эми кишинин жашоосунда бардык нерсе оокат эмес экенин биз өзүбүздүн компаниябызга принцип катары кабыл алдык. Тапкан каражатыбызды кайрадан эле ошол мамлекеттик баалуулуктарга, мамлекетке керек болгон каражаттарга колдонулук деген өзүбүзгө багыт койгонбуз. Бул жагынан тил комиссиясы да бизди колдоп келди, чогуу иштеп, каражат да бөлүп берип атат, убакыт да бөлүп берип атат, эң маанилүүсү көңүл бөлүп берип атат, баарынан маанилүүсү. Ошон үчүн биз жакшы бир багыттабыз, жакшы бир кадам таштадык деген ишеничтемин. Чет мамлекетте бул жаатта иштеп жаткан патриот жигиттерибиз бар. Алар менен интернеттин бизге берген мүмкүнчүлүгү менен күнүмдүк байланышып турабыз. Ал жерде болуп аткан жаңылыктарды, жетишкендиктерди дароо ошол замат Кыргызстанга алып келип колдонгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Америкада, ошол эле Германияда жасалма интеллект, робот техникасында, машина үйрөтүү принцибинде иштеп жаткан алдыңкы компаниялардагы жигиттерибиз ошол жактагы тажрыйбаны бизге топтоп бергенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул бизге азыркы эң чоң капиталыбыз ушул. Ушул капитал каражат жагыбыз. Ошол каражатты туура жолдо колдонуп, буюрса биз койгон максатка жетебиз деген ишенич бар. Баарынан дагы ишеничибиз бар, үмүтүбүз бар. Эртеңгүсү күнү тилибиз, мамлекетибиз ушул чөлкөмдө, негизи эле дүйнөдө жетишкен бир мамлекет болот деген. Мына азыркы муундун мындай тил колдонуу, тилде ошол тилде сүйлөө өзгөчөлүктөрү айырмаланып турат да мурдагы муундан. Мисалы мурдагы муун бул баягы классикалык китептер менен, философиялык мындай китептер менен өскөн. Азыркылар болсо мындай тиги социалдык тармактар менен, Facebook, Twitter, Одноклассники менен чоңоюп атат да. Алар да керек болсо телевизор, радио деле көрбөйт. Ооба, көпчүлүгү баягы ошондой бир жаңы бир муктаждыктар пайда болду. Жаңы муун пайда болуп келе жатат. Анан кийин сиздер ушул келечектеги муундун, келечектеги ушул мамлекеттик тилге, кыргыз тилине болгон муктаждык кандай экенин түшүнүп атасыздарбы? Албетте. Эми тилди сактап өнүктүрүш үчүн эл иштеш керек. Ошон үчүн жаштарды иштеш керек. Мына жана Google эми котормого биз кыргыз тилин баягы биринчи көчмөндөр оюнда котормосун иштеп чыгып киргизгенбиз программасын. Мына бүгүнкү күндө котормобуз жылдан жылга сапатын өркүндөтүп барат. Бирок мындан да ыкчам тезирээк өркүндөш керек эле. Эгерде биздин жаштарыбыз ошону пайдаланып, анын контентин байытса, биздин котормобуз сапаттуу болуп кетет эле. Ошондуктан бул биздин өзгөчө жаштарыбыз, маалымат технологияларын жаңы булантып отурган улан кыздарыбыз ошол процессте мамлекет тилди, өзүнүн эне тилин негиз курал каражат катарында пайдаланууга жетишсе, биз абдан жакшы болот эле. Ошол жоопкерчиликти ар бир эсесе туйса, эл иштеш керек. Тилдин ээси эл. Аны тил комиссиясы
эчтеке кыла албайт. Анын багыттарын, тенденцияларын, тактикаларын, стратегияларын биз аныктап аракеттер жасап атабыз. Бирок эл колго алмайынча, эне мектеби улуттук баалыктын үстүнө иштемейинче, кыргыз мектебине баласын окутууга модага айланмайынча биздин тактырыбыз өтө оор. Ачык айтып коюш керек. Кийинки тактырыбыз бул кырдаалдан чыга албайбыз. Ошон үчүн бир жакадан баш кыргыздын сөзүн айтканда, бир жакадан кол чыгарып, эл тилине эл тикесине тик туруш керек. Өлөк-жөлөк болуш керек. Бирок эми ошол элге шарт түзүп берүүчү мамлекет да. Сиздерге ошол жогорку кеңештен кандай жардамдар керек? Эми бизде эң чоң маселе бул кабыл алынган мамлекет тил мыйзамы өзүнүн мазмун маңызы боюнча бүгүнкү күнүн талаптарына көптөгөн беренелер жооп бербей калды. Биз бул боюнча долбоорду даярдап, депутаттар менен иштешип атабыз. Бул бир маселе. Экинчи маселе жана улуттук программага акча бөлүнгөн да. Мына улуттук программа 20-жылдын соңунда аяктайт. Биз ал программанын жаңы долбоорун 20-25 жылга даярдап атабыз. Кудай буюрса ошол дагы колдоп ишке ашып кетсек, Кудай буюрса иш план менен улана берет. Ошондон ушул мыйзам чыгаруу, мыйзамды өркүндөтүү, анан мамлекет тил мыйзамын башка мыйзамдарга шайкеш келтириш керек болот. Карама-каршылар аябай көп. Жоксо көрүнөк жарнак жөнүндөгү мыйзамыбыз турат. Аткарылбай атпайбы мына Бишкек шаарында чыңгыздар көчөгө кечинде. Бишкек шаарын ким ойлойт? Кыргызстандын борбору деп. Эч ким ойлобойт. Көрүнөк жарнактардын баардыгы кыргыз тил мыйзамын бузган. Аткарылбай атат. Анда ачык эле жазылган. Көрүнөк жарнактардын баардыгы адегенде мамлекеттик тилде чоң тамга менен жазсын. Андан кийин расмий тилде андан кичине тамга менен жазсын. Ана эмес кыргыз орус тилин жөнүнө коелу, башка тилде көрүнөк жарнактар пайда боло баштабады. Кытай тилинде, араб тилинде. Мунун баарын көзөмөлдөй турган орган монополияга каршы агенттик. Бүт айыппулдардын баары салуу ошолорго милдеттендирилген. Жаңы бузуулар боюнча кодекске ылайык азыр көрүнөк жарнактардын айыппулун мэрияга да берди, райкимдерге да барды, айыл өкмөттөрүнө да берди. Мына өзүң жакшы билесиң, 80-жылдардын башында Чыңгыз Айтматов Кыргызстандын Бишкек шаары, Фрунзе шаарынын келечеги жөнүндө абдан ой толгоосун, публикасын жазган. Ошондо Бишкек шаары этникалык баалыктарга, этно баалыктарга ээ болбой турганына абдан өкүнгөн. Бул кыргыз элинин борбору, ал көрүнүп турабы шаарда? Жок. Ошол даанышман адамдын тилегин азыркыга чейин ишке ашырылган жок. Бишкек мэриясына бул маселелер боюнча кайрылып атып, кагаздар додо болуп бүттү. Мына оңола, тигини оңола. Жоктон көчө аттарын оңоп бергиле деп атып, чарчап та чаалып та бүттүк. Бирок Назаркул агай, ушул сиз жогоруда айтып аткан маселелердин баардыгы бул сиздин маселе да? Өкмөттүн, жогорку кеңештин, муну эл жөнөкөй эл жасабайт да. Бизден ошол жогорку кеңештен, сизден биринчи кезекте күтүп атат да. Биз ошолорду анан эми мына 30 жылдан бери ушуларды айтып келатабыз да. Качан мисалы бир жыйынтык чыгып, мамлекетибиздин мамлекеттик тил, кыргыз тили мындай бул мамлекеттеги негизги тил экени мындай сезиле баштайт. Мамлекеттүүлүк кандай жолду басып атса, азыр мамлекеттүүлүгүбүз тил да ошол менен чогуу жүрөт. Мамлекет катарында качан иденттүүлүгү бекем болот, ошол мезгилде тили да бекем болот. Муну экөөнүн бири-биринен ажыратып кароого болбойт. Тили күчтүү болуп, мамлекет алыс болуп калган жагдай болбойт. Мамлекеттүүлүк канчалык күн сайын, саат сайын, жыл сайын бекемделген сайын, мамлекет тили да ошо менен кошо бекемделет. Муну бөлүп кароого болбой турган түшүнүктөр. Маеңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн кыргыз тили же мамлекеттик тилдин келечеги тууралуу баарлаштык. Саламатта калыңыздар.